стикерлерди жана башка көрсөтмө куралдарды жасаганды биз сиздер менен үйрөнүп алдык. Мага тапшырма жөнөткөн эжелердин баардыгын тапшырма жөнөттү деп группага белгилеп жаздым. Азаматсыздар, эң сонун мен күткөндөн да сонун жыйынтыктар болуп жатат. Азаматсыздар эжекелер, мен айтып жаткан теориялык сиздерге көрсөтүп берип жаткан практикалык иштерди сиңирип, ошо өзүңүздөрдүн практика жүзүндө ишке ашырып жатканыңыздар үчүн мен аябай сыймыктануу менен айта алам. Азаматсыздар, дагы бир жолу алдыда дагы бериле турган билимибиз, сиздерге үйрөтүп жаткан билимибиз жугумдуу болсун дагы. Андан ары бүгүнкү курсубуздун 4 сабагын баштайлы. Азыр бизде 20 ашык мугалим кошулду группага. Азыр кимдер кошулуп жатат, мен баардыгын запись кылып алдым. Ошо эжекелерди белгилеп коюп турам өзүмө. Анан урматтуу эжекелер, сабак сакталат экен деп эле убагында кирбей койгон болбойт. Ар бир сабакта өз убагында кирип, өз убагында берилүүчү суроолорду берип, аткарчу иштерди аткарып алганыбыз жакшы. Сиздер үчүн дагы, мен үчүн дагы жакшыраак болот. Ошон үчүн келиңиздер бүгүнкү сабакка көңүл буруп, жазып ала турчу, белгилеп ала турчу жерлерди, атайын дептер же блокнот ачып алсаңыздар керек, ошол жака жазып, ошол жака белгилеп, бериле турган суроолоруңуздарды да жазып, андан кийин мага жеке катка байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бүгүнкү темабыз эжекелер, мен жаңы эле биздин группага жөнөттүм, шилтемелерди 10 сайтка шилтеме жөнөттүм. Бул эмне шилтемелер деп ойлонушуңуздар мүмкүн. Бул шилтемелер WhatsApp группабызды караңыздар. Онлайн мугалим жана технология WhatsApp группабызга мен бир нече мүнөт мурун 10 сабакка шилтеме жөнөттүм. Бул жакта интерактивдүү оюндарды, тесттерди түзүүнүн, ошондой эле викторина, балдар менен ойной турчу кызыктуу телефондун, ноутбуктун же болбосо интерактивдүү досканын жардамы менен өтө сиздер ойной турчу атайын сайттарга шилтеме жөнөтүп койдум. Ошондой эле жасалма интеллект биздин азыркы замандын талабы болуп жатат. Жасалма интеллектке болгон дагы бир нече шилтемелерди сиздерге жөнөттүм. Келиңиздер, анда эмесе биз биринчи шилтемени басып, ошол шилтемеден баштап үйрөнүп, сабакка жакшылап көңүл буруп отуруп турасыздар деген үмүттөмүн. Анан мен түшүндүрүп бүткөндөн кийин өзүңүздөр кошумча суроолоруңуздарды бере аласыздар. Андыктан биринчи эле биз азыр мен WhatsApp группабызга ушундай болуп баардыгыңыздарга шилтеме келдиби эжекелер? Жооп берип койсоңуздар. WhatsApp'ты ачсаңыздар, quizzes деген баштап, баардыгыңыздарга барды. Ушунун биринчи эле могул жакта турган https quizzes деп көп болуп турган сайтты басып туруп, анан биз эмне кылат экенбиз? Бүгүнкү тесттерди, викториналарды ушул көп болуп турган мынакей Grid Kahoot деп турат, quizzes, learning apps, WordWall, ChatGPT жана башка. Ушул көп болуп турган шилтемелердин жардамы менен биз бүгүн тесттерди, викториналарды жана башка керектүү пайдалуу материалдарды түзгөндү үйрөнөт экенбиз. Келиңиздер, биринчиден баштайбыз. Quizzes деген сайт бул. Муну бассаңыздар, сиздерге автоматтык түрдө интернетке шилтеме болуп, браузериңиздерден quizzes.com деген сайт ачылат. Бул сайттын жардамы менен сиздер эмне кылат экенсиздер? Викториналарды, тесттерди түзө аласыздар. Азыр интернетибиз бир аз ойлонуп жатат.
Кечиресиздер, азыр бир аз интернет ойлонуп жатканына байланыштуу мен азыр бир мүнөт. Бир аз ыңгайсыздыктар болгон үчүн кечирим сурайм эжекелер. Менде бир аз катачылыктар болуп кетиптир. Экран көрүнүп жатабы жакшы эле сиздерге? Мен биринчи эле квиз издегем, кирдим.
Quizzes деген сайт көрүнүп жатабы сиздерге? көрүнүп жатат. Фиолетовый болуп, Планируйте за секундные выходные деген. Бул сайтты жекелер. Биринчи эле турган сайт сиздерге жибергем азыр. Шилтемесин. Микрофонуңуздарды өчүрүп аласыздар, э? Quizzes деген сайт аркылуу сиздер эмне кылат экенсиздер? Тесттерди, викториналарды түзө аласыздар. Ал үчүн сиздер эмне кылышыңыздар керек? Биринчи эле авторизоваться деген жерди басып, бул жактан сиздердин электрондук почтаңыздар, Google электрондук почтаңыздар аркылуу кире аласыздар. Войти в викторину, продолжить с Google дегенди басасыздар. Анан өзүңүздөрдүн электрондук почтаңыздарды тандап, андан ары улантасыздар. Мынакей. Мен электрондук почтам менен кирдим. Анан сиздерге ушундай болуп башкы бет ачылат. Анан сиздерден сурашы мүмкүн, кайсы сабактан бересиз, кайсы класстарга, кандай эмне түзөсүз депчи. Ошолорго туура жооп бересиздер. Эгерде бул сайт сиздерге англис тилинде ачылып кала турган болсо, эч коркунуч жок. Бул жерде Google'ун үстүндөгү өйдө жакта оң тараптагы өйдө жакта 3 чекитти басасыздар дагы, перевести деген бассаңыздар, бул жактан автоматически определенный язык, анан русский деп турат. Русский деген языкты тандап коесуздар. Андан ары сиздер бул жерден эмне кылат экенсиздер? Создавать дегенди басасыздар. Мынакей. Сол тараптагы создавать деген баскычты бассаңыздар, сиздерге урок, анан контрольный опрос деп чыгат. Контрольный опрос деген бул эмне? Бул викторина тесттер. Ал эми бул жакта урок деген бул интерактивный слайдтар, презентацияларды ушу урок деген жерден жасайсыздар. Ал эми контрольный опрос деген жерден сиздер тест түзөсүздөр. Биз азыр тест түзгөндү үйрөнөбүз. Ошол үчүн создать контрольный опрос дегенди белгилеп алдык. Андан ары продолжать. Анан сиздерге ушундай болуп 3 суроо берилет, 3 бөлүк ачылат. Импортировать рабочие листы вопросы, генерируйте с помощью ИИ, создать с нуля. Импортировать рабочие листы деген бул сиздердин буга чейинки даярдап койгон, мисалы Google таблицалардан, же болбосо Excel форматтагы, же болбосо PDF форматтагы тесттериңиздер болушу мүмкүн, файлдар да. Ошо файлдарды сиздер бул жака импорт кылып, кандайдыр бир тесттерди түзө аласыздар. Андан ары генерируйте с помощью ИИ деген бул жасалма интеллекттин жардамы менен тест түзөсүздөр. Ал эми создать с нуля болсо, бул өзүңүздөр жаңы ойлоп тапкан тестиңиздерди түзөсүздөр. Келиңиздер, импортировать рабочие листы деген басып туруп, бул жактан загрузить с устройства дегенди басасыздар дагы. Буга чейин сиздердин компьютериңиздерде бар тесттерди ушул жака киргизип туруп, тест кылып каттап койсоңуз болот. Ал эми генерируйте с помощью ИИ деген бул жасалма интеллекттин жардамы менен тест түзөсүздөр. Ал үчүн сиздер документтен кийин text prompt деп ушундай белги турат, ошол text prompt деген жерге сиздер эмне кылат экенсиздер? Бул жерге сиздер жасалма интеллектке сурайсыздар, мага ушундай темада ушунча суроодон турган тест түзүп бер деп. Анан сиздерге тест түзгөнгө жардам берет. Келиңиздер, ал үчүн албетте азыр жасалма интеллекттер боюнча орус, англис тилдеринде, биздин өлкө үчүн орус, англис тилдеринде ыңгайлуу болгондуктан, орус тилинде кандайдыр бир викторина түзүп бергенге жасалма интеллекттен жардам сурайт экенбиз. Ал үчүн туура буйрук беришибиз керек. Мисалы, сиздер ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн предметке ылайыкташтырып суроо тест түздүртө аласыздар. Мисалы, мен азыр бир темага түздүртөйүн, химия сабагынан келиңиздер суу тууралуу тест түзүп бер дейбиз, Создай, орус тилине которо алайын. Создай викторину на тему вода. Тему вода и его состав деп коелу, мисалы.
деп туруп, анан количество вопросов деген жерден бул жерге мен өзүмдүн кайсы темада түзүш керек экендигин жасалма интеллектке буйрук бердим. Анан количество вопросов деген жерге сиздер канча суроо түзүш керек. Мисалы 10 суроо түзүш керек болсо 10 дегенди тандайсыздар. Анан предмет и оценка. Предмет дегенде бул мисалы химия сабагына түзүп жатабыз, химия сабагына болгондугу үчүн мен химия сабагын тандайм дагы. Мисалы канчанчы класстарга ылайыктуу болсун десеңиз, мисалы 8 класстарга ылайыктуу болсун десеңиз, 8 grade деген тандайбыз. Андан ары продолжать. Азыр бир канча секундтан кийин бизге структура молекул воды, физические свойства воды, химический состав воды, водный круговорот, влияние. Выберите до 10 подтем деп сиздерге ушундай подтемалар берилет. Кайсылар кошулушу керек викториналарга? Керектүүлөрүн тандайсыздар дагы, создать викторину дегенди басасыздар. Бир нече секундтан кийин сиздерге даяр викторина түзүп берет. Мынакей эжекелер 10 суроо түзүп берди бизге. 10 вопросов. 10 вопросы, 10 точки дейт. Бул жерде мынакей биринчи суроо. Какова структура молекула воды? Какие физические свойства имеет вода? Какой химический состав у воды? Что такое водный круговорот? Как вода влияет на живые организмы? Какие свойства делают воду уникальным веществом? Мынакей ушул сыяктуу суроолорду сиздерге бир нече секундтун ичинде эле түзүп берди. Бул жакта сиздерге ылайыктап атайын туура жообунан бери көрсөтүлдү. Эми муну сиздер эмне кыласыздар? Муну сиздер эмне кылат экенсиздер? Публиковать дегенди басасыздар. Албетте буздун ичинде каталар да болушу мүмкүн. Каталар, грамматикалык каталар болушу мүмкүн. Аларды оңдоп туруп сиздер публиковать дегенди басасыздар дагы. Анан начинай сейчас дегенди бассаңыздар, экранга чоң болуп викторина болуп чыгып берет. Сиздер муну албетте проектордун же болбосо интерактивдүү досканын жардамы менен ойното аласыздар. Ошондой эле балдар телефон аркылуу дагы ойной алышат. Ал үчүн сиздер ушундай начинай сейчас деген баскандан кийин ушундай болуп ачылат. Начинать дегенди бассаңыздар, бул жерге чоң экран болуп ачылат. Азыр биздин тестибиз экранга чыгышы керек. Мынакей. Ушундай болуп сиздерге эмне берилет экен? Балдарга ылайыктуу QR код берилет. Албетте телефондун жардамы менен ушул QR кодго такап, ошол тестке автоматтык түрдө кире алышат. Ошондой эле бул жерде сиздерге шиктеме берилип жатат. Join myquiz.com. Анан бул жерде копировать деген белгини басып аласыздар дагы. Сиздер муну WhatsApp өзүңүздөрдүн классыңыздардын WhatsApp группасына салып туруп ойнотсоңуздар болот. Ошондой эле бул жерде введите код деп турат. Бул 3 жолу бар да. Же QR код менен киргизип ойнотсоңуздар болот, же ушул ссылка шилтеменин жардамы менен киргизсеңиздер болот, же болбосо ушул сайтка кирип туруп, ушул кодду жазып туруп ойношсо да болот. Эң эле оңой жолу бул шилтемени группага салып коюу эң эле оңой жолу эсептелет. Анан начало дегенди бассаңыздар, бул жерге эмне болот экен? Мисалы биздин группага жөнөтүп көрөйүн, сиздер ойноп көрүңүздөр, Мынакей копировать кылабыз. Азыркы мен искусственный интеллекттин жардамы менен түзүлгөн тесттик копировать кылып алабыз дагы. Бул жерге биздин группага, WhatsApp группабызга салсак болот.
Азыр мен WhatsApp группадан чыгып кетиптирмин. Албетте бул жерде биз оюнду запуск кылгандан кийин балдарга шилтемени жөнөткөндөн кийин ылдый жакта ждем участников дегендин ордуна ошол балдардын ойноп жаткан балдардын тизими аты жөндөрү чыгат. Ылдый жактан чыгып, анан автоматтык түрдө ким канча балл алганын бул сайт өзү эсептеп берет. Канчалык тез жана туура жооп берсе, ошончо көбүрөөк балл алат дагы. Бул жерден 1-орун, 2-орун, 3-орун деп канча участник кошулса, ошончо участниктин баллы чыгып берет экен. Ал үчүн сиздер ушундай WhatsApp ачылган WhatsAppка жанагы биз көчүрүп алган копировать дегенди басып туруп, WhatsApp группабызга таштайт экенбиз. WhatsApp группага ошол шилтемени таштап, андан ары балдарды ойнотот экенбиз. Сиздер кошулуп көрсөңүздөр, WhatsApp группаңыздар болсо, WhatsApp группага барган болсо, кошулуп көрүңүздөр эжекелер. Ушул шилтем аркылуу көрүнүп жатабы? Сиздер ушул шилтем аркылуу кошулуп көрүңүздөр. Бул жерге автоматтык түрдө азыр эжекелердин аты жөнү чыгышы керек. Диана эже кирди, Жазгүл эже кирди, Жамиля эже кирди. Көрдүңүздөрбү эжекелер? Ошондой болуп сиздердин аты жөндөрүңүздөр Керезгүл эжеге кирди. Автоматтык түрдө чыгат. Жылдыз эже кирди. Азыр мен өзүмдүн телефон менен кирем. Андан ары ойноп, ким туура жообун жазса, туура жана так жооп берсе, ошол кишинин аты жөнү жогору жакка чыгат. 22 89 88. Гүлзат, мунун кайерин басабыз? Кайсы жеринде? Мынандай болуп турат азыр. Сиздер продолжить дегенди басып туруп, введите ваше имя дегенди басасыздар. Гүлназ деп туруп атыңызды жазасыз. Анан автоматтык түрдө өзү чыгат. Азыр бардык окуучулар кошулуп алсын, 9 окуучу кошулуптур. Начало деп мен эмне берет экенмин, команда берем. Кээ бир жерлерде агрессивде аралашып кетиптир. Албетте сиздер муну оңдойсуздар. Азыр кантип оңдойт көрсөтүп берем эжекелер.
сурооңуздарды туура жазышыңыздар керек, мынакей вопросы деген жерде. Ушул жерге сиздер туура суроо жооңуздарды туура жазышыңыздар керек. Албетте бул жерде бир кес жооп калыптыр, бир жообубуз редактировать кылып туруп, бул жерде сиздер эмне кылат экенсиздер? Суроонун жоопторун өзүңүздөр өзгөртө аласыздар. Мынакей ушул темп менен. Сіздерге түшүнүктүү болдубу? Кантип түзүш керек? Ооба. Ал үчүн башынан баштап бир жолу кайталап берем. Анан кийинки сайтка өтөбүз эжекелер. Ал үчүн сиздер бул Quizzes сайтына кирип эле создавать дегенди басасыздар. Контрольный опрос дегенди басып, андан ары